Кутмандуу кечиңиздер менен ЛТР телеканалы Иш билги программасынын бет ачаарын сиздерге бүгүн тартуулайт. Иш билги программасы сиздер үчүн кантип иш баштоо керек, кантип ийгиликке жетиш керек, кантип акча табуу, аны сарптоо, колдонуу жана башка ушул тематикадагы кептерди сиздер менен талкуулайт. Бүгүн бизде конокто абдан кызыктуу адамдарды чакырдык. Алардын бири Эсен Рысбеков, азыркы учурда өзүнүн ишин баштаганга аракет жасап жаткан кези. Эсен, кош келипсиз студияга. Саламатсызбы? Саламатчылык. Азыркы учурда сизди билебиз, ар кандай декларация кызыктуу бир иштерди өзүңүздүн алдыңызга коюп, анан мисалы үчүн бир айдын ичинде эгерде мен 100 000 сом таппасам, анда мен телефонумду аркы ыргытам, жана башка деген кандайдыр бир өзүңүздүн стратегияларыңыз бар экен. Ошол жөнүндө кыскача кеп кылып берсеңиз. Бизнести ачарда дайыма биз максат коюшубуз керек да. Эмне үчүн бизнес кылабыз жана ошол максатка кантип жетебиз деп. Бирок көбүнчөсүндө адамдарда стимул жок да. Ошон үчүн биз стимулду пайда кылыш үчүн биз ошондой декларацияны кылабыз. Мисалы мен декларацияда, максаты декларация бул адамды бир точкадан экинчи точкага жетишти, жеткирүү. Мисалы мен 2 айдын ичинде 100 000 сом табам деп бир максат койдум эле. Ана мисалы койбосом мага бир ошол учурдагы жумуштарыңызга тиешеси жок, жаңыча бир жерден 100 000 сом акча табышыңыз керек болчу, туурабы? Ооба. Таптыңызбы? Ооба, таптым. Таппай калган досторуңуз барбы? Сиздин ушундай стратегияңызды колдонгон? Ооба, таппаган досторум бар болчу. Алар эмне кылышты? Ар бир адамга биз өзгөчө наказание кылабыз да. Ошон үчүн алар өздөрүнүн наказаниелерин выполнять этишти. Мисалы, алар выполнять этпесе, алар ментор деген киши болот. Ментор деген бул ошол көзөмөлдөгөн адам, ошого жардам берип турган адам. Мисалы, ал адам аткарбаса, ошол адам ошол көзөмөлдөгөн адамга акча берет. Түшүнүктүү. Бул жерде сиздердин максатыңыздар кандайдыр бир көбүнесе акчанын суммасын жазат экенсиздер да. 10 000 100 000 же 1 миллионбу, анан ошол акчаны тапканга аракет кылат экенсиздер. Бул акчанын өзү сиздерге эмне үчүн кереги бар? Акча деген эмне? Бул жерде биз акча үчүн таппайбыз да. Анткени биз мисалы 100 000 сом деп биз мисалы жазсак, бирок 100 000 сомго эмне алабыз деген экинчи подкреплять эткен бир материальный нерсени биз айтабыз да. Мисалы мен 100 000 сомго MacBook алам деп максат койгом, бирок акча эмес. Анткени менин оюмча акча бул инструмент эле. Түшүнүктүү. Негизи ар кандай пикирлер бар. Кай бир адамдар айтат, бул акча ар бир эле адамга жыга бербейт деп. Бул кепке кандай карайсыз? Менин оюмча ар бир адам аракет кылыш керек. Акчанын маанисин түшүнүш керек. Биринчиден көбүнчөсү акчаны эле карабай эле ушинтип жатып калышат. Анткени алар түшүнбөйт да. Бизнесмендер менин оюмча бул акча только инструмент для достижения цели да, орусча айтканда ошондой мааниде. Кандайдыр бир максатка жетиш үчүн колдонулган курал деп эсептесе болот. Идеяларды кантип табуу керек деп ойлойсуз? Кайдан идея чыгат? Google'га кирсең эле миллиондогон идеялар бар, бирок сен бардыгын деле, мисалы, өзүң деле баштасаң болот. Ар бир идеяны алыпчы, бирок өзүңө жаккан идеяны тандаш керек. Сен өзүңө карап, башка бирөөлөр идеялар жазып койгон, барып туруп эле интернетке кирип, аны ачып, анан тандап алып туруп эле баштай бериш керекпи? Аны баштаса болот, бирок мисалы жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин сен өзүңдү түшүнүп каласың да, бул идея сеники эмес экен. Анан стимул түгөнүп, ал бизнесиң да өлөт, сен эмне кыларын билбей каласың. Ошон үчүн сен башынан эле өзүңө жаккан нерсени тандашың керек да. Мен билишимче ар кандай кичинекей бизнес идеяларды аткарууга аракет кылдыңыз бул өткөн жылы. Мисалы үчүн ошол эле жанагы гамактарды сатып, дагы бир нерселерди, видеокамераларды сатып, алардын ичинен кайсыл идеясы ийгиликтерге жетишти деп ойлойсуз? Канча таптыңыз ошол жерден? Мисалы биздин азыр Дозус экосто бизнес бар. Биз видео продакшн компания бар. Биз болсо видео тартабыз. Бул тармак жакшы эле өнүгүп келатат. Дагы биз башка идеяны мен баштайын деп аракет кылдым эле. Бул гамактарды сатып, гамактардан мен где-то 40 000 таптым. Гамактар бул жанагы токойлордо, джунглияда эки дарактын ортосуна
кошуп коюп токулган бир аркандардан жасалган керебет деп койсо болот, түшүнүктүү болуш үчүн. Демек, ал түгүл ушундай эч кимге кереги жоктой сезилген идеядан деле сиз кичине да болсо акча таба алган турбайсызбы? Бул жерде эң биринчиден адам бир нерсени, мисалы идея бар, бирок идея аракетсиз бул эч нерсе эмес да. Ошондуктан мен мисалы мага идея келгенде гамактар жөнүндө мен интернетке жаздым, гамак сатам деп. Бирок өзүмдө гамак жок болчу. Анан кийин мен жазгандан кийин 2 мүнөттүн ичинде мага 2 киши жазды, мен гамак сатып алам деп, сенинчи. Анан эртеси күнү мен Дордойго барып гамактарды издедим, гамак жок экен. Анан кийин биз ошентип Кытайдан заказ кылып, бияктан спрос бар экен да. Такшын буюрса жазында да ошо менен гамак менен да иштейин деп атабыз. Коомдук талап кандайдыр бир бизнес продуктка барбы, жокпу, аны текшериш үчүн жөн гана алгач сунуш берсе, ал түгүл ал товар сизде чөнтөгүңүздө, гаражыңызда жок болсо деле сунуш берип, текшерип көрсө болот деп демек эсептейт экенсиз. Эң акыркы суроо абдан жөнөкөй, дагы деле акчага байланыштуу. Сизге канча акча керек? Канча акча жетиштүү деп ойлойсуз? Бул жерде ар бир адамдын өзүнүн убагында өзүнчө уровень керек да. Мисалы мен ар дайым өзүмдүн уровеньимди көбөйтөйүн деп атам. Бирок азыр менин оюмча мен акчаны көп кетирбейм, ошондуктан менин оюмча бир айга $300–400 жетет да өзүмө. Демек, бул ишкерликте эң негизгиси балким акчаны өтө көп табуу эмес, ар кандай кызыктуу иштерди жасап, ошол аркылуу өзүнө жаккан ишти тапса болот деп айтса болот экен. Акча табыш абдан оңой, бирок аны кантип колдонуш бул эң кыйын нерсе. Менин оюмча абдан кызыктуу талкуу болду, себеби дегенде көптөгөн адамдар ишти кантип баштасам, кандай идеяларды коомчулукка сунуштасам, кайсы идеяларга талаптар бар деген суроолорду көп берип келишкен болушу керек. Алар боюнча ошол жаңыдан ишке киришип жаткан жаш ишкер менен азыр талкууладык. Деги эле Кыргызстанда акыркы 22 жылдан бери бир топ ишкерлер пайда болду. Ал ишкерлер ар кыл тармактарда Кыргызстандын экономикасына салымдарын кошуп келет. Алар ошол эле кызмат боюнча, кандайдыр бир өндүрүш же курулуш тармагында. Бүгүн бизде конокто курулуш тармагында иш алып барып келген KG Group курулуш компаниясынын генералдык директору Имамидин Ташев. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Сиздин оюңузча деги эле бул иш жүргүзүү, иш жасоо, ишкерлик деген эмне деп ойлойсуз? Эми жаңыдагы берде айтылып кеткендей, Эсен мырза өзүнүн тактикасы менен, өзүнүн бир методдору менен иш табуу, акча табуу эле бир бизнес куруу жөнүндө айтып кетти. Эми ишкерлик деген биринчи очередде мамлекетинин экономикалык абалына өзүнүн ишкердүүлүгү менен ишкердүүлүгүнүн негизинде салым кошо ала турган, салым кошо билген адамды ишкер деп айтып кетсек болот. Бир эле ишкерликте эмес, бүт эле тармакта, методда, тактиканы туура колдонсо, ийгиликке бардык эле ишкер жетет деген үмүттөмүн. Менин билишимче, сиз азыркы компанияңызды 2010 жылы сатып алган экенсиз. Андан мурун кандай иштер менен алек болгонсуз? Эң биринчи, анан жеке ишкер катары ошол сыртта ишкер болуп баштадык. Ал сыртта болгондо, мен билишимче, Орусияда болсо керек, э? Орусияда, Турцияда. Орусияда жана Түркияда. Бул Кыргызстандан тышкары ошол Орусияда жана Түркияда иш жасоо, иш баштоонун айырмачылыктары барбы? Айырмачылыктары сөзсүз
бар. Себеби дегенде бул мен болгон мамлекеттердин рыногу бираз кандай десем талап көп болгондуктан рыногу бираз да болсо кенен болгон. Ал жакта баягы ишкердин саны өтө көп болгондуктан ал жакта биринчи эле очередь мамлекеттик идеология бар, ишкерди колдоо. Бир ишкерге колдоо көрсөтүү менен ал ишкер мисалы өзүнүн ишкердүүлүгүнүн негизинде натыйжасында бир жылда канча налог төлөйт, канча мамлекеттин казынасына пайда алып келет. Деги эле биз кандай болбосун ишкердикке башыбыз менен кирип отургандан кийин баягы сиз айтып кетпедиңизби? Сизге канча акча жетмек деп. Адам баласына чындыгы бир бул дүнүйөлүк нерсе эч нерсе жетпейт экен да. Акча болсун, бийлик болсун, же болсо ушундай нерселер. Ошого дайым умтулуу процессинде өмүр өтөт экен. Сезим баарындыгында эле биз деле баягы тапканыбызды канча кылып көбөйтсөк, чоңойтсок деген максат болгон. Анан биринчи тапкан акчаларыбыз эми биз баягы 1 миллион, 1 миллиард деген деңгээлге жете элекпиз. Буйруса жетебиз. Но тапкан нерсени туура багытта, анан туура жака колдонуу. Ушул боюнча дагы менде суроо бар. Мисалы үчүн жаңыдан эле акча таап, же болбосо жаңыдан бир ишке кирип, же иш баштаганда эле бизде эми Кыргызстанда өзүбүздүн бир өзгөчөлүгүбүз бар да, той топур дегендер башталат. Тууган туушкан бар. Бири айтат, менин кызымды окууга өткөрүш керек, ал жака төлөп бериш керек. Же болбосо экинчиси айтат, менин үйүм кредитке туруп калды эле, анысын төлөбөсөк үйүмдү алып коет. Жана башка деген ушуга окшогон бир тууган туушкан, достор ушул учурда көбөйүп баштайт да. Анан ушул маалда кандай мамиле кылыш керек деп ойлойсуз? Себеби дегенде таарынтып алса болот. Туура. Биз мусулман эл, мусулман болгондуктан биринчи очередь адамгерчиликтен чыкпаш керек. Бай сиз айткандай таарынтып алуу. Өзүнүн ыкмасы бар. Мисалы баягы өнүккөн мамлекеттерде, Европада или Америкада деги эле экономикалык абалы жакшы мамлекеттерде сиздер эми укпайсыздар, что баягы президенттин үй бүлөсүгө президент ушинтип салыптыр, или бир госчиновниктин тууганы берде иштеп атыптыр деген сөз не жаңылыктарда, не башка жерде кездештирүүгө мүмкүн болбойт да. Ошол принципти мен ойлойм кичине карманыш керек. Себеби дегенде да кыргызбыз да, мусулманбыз, но чеги болот. Баягы жардамдын да чеги болот. Биз ушул кээ бир учурда кыргызчылык кылып отуруп аша чаап атабыз да. Кайсы максатта? Туура сиз айткандай айыл жерден келет, эми баарыбыз эле айылда өскөн адамдарбыз. Тууганың келет, баламды окууга өткөр дейт, өткөргөндөн кийин аны окут дейт, окуткандан кийин ишке киргиз дейт, ишке киргенден кийин үйлө. Бул нерсе токтобойт да. Аркасы менен келе берет, баягы зынжырга окшоп, адамгерчиликке такап туруп бир чек койсо, мен ойлойм, мындай бир уяты, мындай бир биздин үрп адат, каада салтка үйрөй учураган ситуациясы болбойт го деген ишенимдемин. Дагы бир суроо, бул мисалы үчүн азыркы сиздин ишиңиз курулуш секторунда. Эмне үчүн курулуш жагын тандадыңыз? Бул идеянын өзү эмне үчүн кайдан келди, кантип келип калды? Башка кандайдыр бир дагы тармактарда иш алып барасызбы, же болбосо башка тармактарга караганда эмне үчүн курулуш жагы кызыктуураак болду? Мен ойлойм, идея или ар бир жумуштун башы бир нерсе себеп болот. Кандайдыр бир нерсе. Балким турмуш ошого мажбурлайт. Балким ошого зар каласың. Ушундай нерсе. Мен өзүмдү алып көрсөм, эми чындыгында баягы максатта койгон эмесмин. Бир курулуш тармагында иш алып барсам деген. Ошол биз жаңы бул рынокко келип отурганда, то есть биз өзүбүздүн мамлекетке көчүп келгенде, ушул рынок бир аз кенендей.
көрүнгөн ошол убакта. Атаандаштык аз болсо, Атаандаштык аз болгондуктан анан баягы дүйнөлүк кризистен 2008-ден 2010-го чейин, анан биздеги ыңкылаптан кийин бир аз да болсо баягы басаңдай түшкөн да бул тармакка атаандаштык. Ошонун негизинен эле насип болду десек жаңылышпайбыз. Бизде дагы жаңы коногубуз бар. Элдар Абакиров Кыргызстанда бир нече компанияларды иштетип келет. Алардын акционерлери катары ошол эле тамак аш, курулуш, мейманкана жана башка секторлордо иш алып барат. Ошол эле учурда Кыргызстандагы жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү. Элдар менен биз бүгүн бул ишкерлик деген эмне, анын негизги маңызы, миссиясы жана ошондой эле өзү бул ишкерликке кантип келди, кантип бул азыркы алып барып жаткан иштерин ордунан бутунан тургузуп аларды алга сүрөп кетти. Ушул тематикада сүйлөшөбүз. Элдар мырза, сизге сөз. Бул ишкерлик жөнүндө пикириңизди айтсаңыз, кандай көрөсүз? Саламатсыздар. Ишкерлик жөнүндө биринчи оюбуз мындай, бул ишкерлик деген бул негизи ишеним да. Бул ишеним аркылуу жоктон бар кылуу деп мен ойлойм. Эгер сен иштеп аткан адамдарыңа ишенсең, иштеп аткан адамдар сага ишенсе, сен кардарларга ишенсең, кардарлар сага ишенсе, сен мамлекетке ишенсең, мамлекет сага ишенсе, ошол аркылуу жоктон бар кылуу кылып, мындай айтканда бир пайда береке табуу жалпы өзүң үчүн да, эл үчүн да, мамлекет үчүн да. Мен ошондой түшүнөм бул ишкерликти. Азыр Кыргызстанда ишкерликке болгон мамиле, же болбосо ишкер болом деген умтулуу кандай деңгээлде деп ойлойсуз? Мурунку караганда мен оюмча жылыштар бар. Бүгүн эл түшүнө баштады, ишкер деген керек. Бир ишкер иштесе, бул жок дегенде өзүн иштетиши мүмкүн. Ошону менен пайда алып келет. Дагы бир 10 адамды жумушка алышы мүмкүн, 100 адамды жумушка алышы мүмкүн. Алдына алып кеткенде бир салыктары төлөйт. Ошону менен эгер бул кылып аткан иши элге пайдалуу болсо, иши да жүрөт, анын аркасынан мамлекетке да пайда түшөт. Мындай айтканда берде минустар жок эсе да. Анан эң башынан сиздин өзүңүздүн жеке тарыхыңыздын башынан баштайлы, ишкерликке кантип кадам таштап калдыңыз? Эң алгачкы ишиңиз кандай болду? Мен негизи өзүм ошол прикладной математиканы бүтүргөм. Башында программист болуп иштеп жүрдүк 3-4 жыл. Анан финансист болуп иштедик бир 5-6 жыл. Иштеп бир кезде чынды айтканда акчадан бир кысталыш болуп калган бир кездер болгон. Анан ойлоно баштагам, эгер бир мындай жата берсем, эчтеке кылбай, анан туруп акча түшө берсе, ошондой бир системаны түзүп алсам бир сонун болот эле деп бир мурунтан эле ойлор келе берчү. Анан мен ишкерликти мындай акча табуу катары көрчүмүн да. Кийин иштер башталып, адамдарды иштеткенден кийин жана алдын ала айтып кеткен ойго келдим да. Көрсө бул деген бирден акча тапканың деле көп маанилүү эмес экен. Албетте акча келет. Эгер бири-бирибизге ишене алсак, ушул жерде иштеп аткандан бар. Анда акча келет, бирок бул жоктон бар кылуу, бир пайда алып келүү да, өзүңө да, башкаларга да. Ошентип тил табышуу, ошондой түшүнүп калдым кийин. Албетте ишкерликтин миссиясы абдан чоң. Мурда мен оюмча биз балким өтө жакшы билбейбиз, бирок биздин ата-энелерибиз абдан жакшы билсе керек. Мисалы магазиндерге барганда нан жок же башка бир товарлар жок, дефицит болуп калчу. Азыркы күнү эч кимибиз ойлонбойбуз. Эртең базарда нан болобу, ун болобу, буудай болобу деп себебегенде бардык учурда бул ишкерлер тарабынан ар кыл товарлар, кызматтар биз үчүн даяр болуп, мен оюмча түздөн түз эң негизги пайдасы дагы ушул болуш керек. Эгерде бул миссиясы жок болсо, балким биз мурдагы заманга келип калышыбыз мүмкүн деген дагы ой кетип калды да. Азыркы учурда Кыргызстанда иш баштоо, кай бир адамдар ойлошот, ой иш кылуу бул абдан кыйын, бул деген мамлекеттик кандайдыр бир органдар менен кандайдыр бир кыйноолор болуп калышы мүмкүн, кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүн. Же болбосо бул иш баштасаң, сен уктабайсың, эртең банкрот болуп каласың деп коркунучтар бар. Себеби дегенде 90-жылдарга чейин ишкерлик тажрыйбабыз өтө чоң эмес.
Ал эми андан кийин көпчүлүк адамдар банкроттукка барган. Ушул ушундай коркунучтар жөнүндө, адамдардын коркуу сезимдери жөнүндө эмне дей аласыз? Иш жүргүзүү чынын айтканда оңой эмес. Бирок бул корко турган нерсе эмес. Эми бизнесмен деп англисче айтылат экен, бизнесмен муну толук которганда мындай полная занятость деп орусча которулуп калат экен. Мындай айтканда ошон менен 6-чы күндө, 7-чи күндө иштеп калат экенсиң да. Анткени мындай айтканда сен бизнесмен болсоң, сенден эч ким сурабайт, убактың барбы жокпу депчи. Бизнес ишке ашыш үчүн, бир нерсе болуш үчүн сен ар дайым убактың болуш керек да. Ал жагы бар, бирок бул абдан жакшы процесс деп эсептейм. Мындан коркуп кереги жок. Сен ишкер болсоң, бүгүн дүйнөлүк статистика боюнча 10 бизнесмен жаңы иш баштаса 9-о банкрот болот экен. Бирок сен мунусунда банкрот болушуң, кайра башынан баштасаң, акыры менин оюмча бир бутка турасың. Көп эле бизнесмендердин мындай биографияларын карасак, канча жолу мындай айтканда чалынып куласа да кайра бутка туруп, акыры иштетип кетишкен да. Бул корко турган нерсе эмес, бул жашоо, бул кызык нерсе, бул керек, бул жерде пайда көп, баарына пайда көп. Абдан жакшы. Демек, банкроттук болот, бирок андан коркпош керек. Себеби дегенде ал аркылуу кандайдыр бир жаңыча өйрөнүү же болбосо жаңы нерселерди үйрөнө алабыз. Кийинки биз балким ийгиликтүү болушу мүмкүн десек болот экен да, туурабы? Коркото турган эмес. Биринчи жолу деле ишке ашып кетиши мүмкүн, ийгилик келип калышы мүмкүн. Анан дагы биздин көрөрмандарыбыздын көпчүлүгү бул айыл жергесинде жашаган, Бишкектен, Оштон тышкаркы жерлерде жашаган жарандар. Алар үчүн, мисалы, айыл жергесинде же болбосо райондук деңгээлде кандай бизнестерди жасаса болот деп ойлойсуздар? Ал жакта бизнес жасоо мүмкүнчүлүгү барбы, же бул жалаң гана мындай чоңураак шаарларга эле тиешелүү маселеби? Сизден баштайлы, Медин мырза. Ушул теманы азыр айтып кетсекпи деп ойлонгонмун. Сөйдүн өткөндө бирөө айтат да, ушундай талаптын көп, баягы талап көп болгон жерде гана бизнес болот депчи. Эми бул бир жаңылыштык. Мен ойлойм, биз Кыргызстандагы эле Кыргызстан шарттары айыл чарбага, малчылыкка өтө кең. Азыр баягы кыргыз бир нерсеге, бир бизнеске 5 сом расход кылып 500 сом алса, ошону 5 сомду да расход кылбай эле 500 сом пайда көрсөм деген менталитет бар да биздечи. Ушундан арылып, бир аз мээнет сарптап, ошол мээнеттин негизинде эми кала берсе биз баягы үмүт менен жашаган элбиз. Кичине оптимистрак болуп, мен ойлойм баягы ниеттин калыстыгы, түздүгү, мен ойлойм турмуштун, жумуштун ийгилиги. Буларга кичине кеңирээк токтоло кетишибиз керек да. Мен ушинтип таржымалдап кете алам. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Имамедин мырза айыл чарба тармагын айтып кетти. Малчылык биз бул азыркы күндө бул албетте болуп атат. Түштүк жактар көбүнчө жер менен таанылды, нарын мал менен таанылды, бул иш жүрүп атат. Бирок биз жакында Малайзияга барып келдик. 2012-жылы Малайзияга 25 миллион турист келип кеттир. 67 миллиард доллардай акча калтырып кеттир да. Эмне үчүн биз Малайзия боло албайбыз деген суроо пайда болду да менде. Айыл жергесине карасак, бизде көрө турган турист үчүн көп нерсе бар. Ошол айылдын таза тамагы, таза суусу, тоосу, таза абасы, мунун баары эле биз азыркы күндө дүйнөнүн туристтерине керек. Дүйнөдө бүгүнкү күндө 7 миллиард эл жашаса, ошонун 1 миллиарды турист болуп жерде айланып жүрө берет экен. Ошонун 1% Кыргызстанга келип берсе, Кыргызстаныбыз кенен жашап кетет. Ошон үчүн мен айылдыктар үчүн айтып кетким келет. Айылда туристтерди тозгонго бир шарт түзүп, ошону бир чоң бизнес катары Кыргызстанды бага турган бизнес деп ойлойм. Муну ишке ашырса болот. Азыр 1-2 жерде биз бул проектти баштап көрүп атам, айылдыктар менен иштешип. Менин оюмча ишке ашат. Менин оюмча кызыктуу маалымат болду деп ойлойм. Себеби дегенде азыркы учурда дүйнөдө айыл чарба туризми дагы өнүгүп жатат. Ал түгүл чет өлкөдөн келген туристтер келип сиздердин ошол эле клубникаңыздарды же болбосо картошкаңыздарды терип бергенге деле өздөрүнүн акчасын төлөгөн дагы шарттарды түзгөн бар экен. Мисалы үчүн ошол эле Грузияда жүзүм өндүрүп, андан вино жасашат. Жүзүмдү күндүзү үзүп, кечинде алардын вино чыгарганына барыш үчүн ар бир турист $60 төлөйт экен. Балким ал түгүл бул тармакта айылда деле бир иш жасаса болот. Мындай идеялар, мына бул жерде олтурганда эле бир нече жаңы идеялар пайда болду. Балким көбүрөөк ойлонсок, көбүрөөк аракет кылсак,
дагы көп иштерди баштай алабыз деп ойлойбуз. Бул иш билги программасынын алгачкы чыгарылышы болду. Кийинки жолу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.